32 бөлүм. Хиския ишенимдүү болуп, ушундай иштерди кылгандан кийин Ашур падышасы Санхейрип Жүйүт аймагына кол салып, анын сепилдүү шаарларын курчап алды. Аларды өзүнө каратып алгысы келди. Хиския Санхейриптин Иерусалим менен согушканы келгенин көргөндө, өзүнүн төрөлөрү жана аскер адамдары менен шаар сыртындагы сууларды бүтөп салууну чечти. Алар жардамга келишти. Көп эл чогулуп өлкөнү аралап аккан агын сууну жана баардык суу башаттарын бүтөп салышты да, Ашур падышалары бул жакка келгенде суу таппай калышсын дешти. Ал кайраттанып, ураган дубалдардын баардыгын бийик мунараларды калыбына келтирип, сыртынан дагы бир дубал курду жана Дөөттүн шаарындагы Милка сепилин бекемдеп, өтө көп курал-жарактарды жана калкандарды даярдап койду. Анан эл башына аскер башчыларды коюп, аларды шаар дарбазасынын алдындагы аянтка чогултту да, аларга жакшы сөздөрдү айтып, бекем тургула, кайраттуу болгула. Ашур падышасынан жана аны менен келген көптөгөн аскерлерден коркпогула. Үрөйүңөрдү учурбагыла, анткени алар менен болгондорго караганда биздики көп. Алар менен адамдар, ал эми биз менен Кудай Теңирибиз. Ал бизге салгылашууда жардам берет жана биз үчүн күрөшөт деди. Жүйүт падышасы Хискиянын сөзүн уккан эл кайраттанды. Ушундан кийин Ашур падышасы Санхейрип өз өкүлдөрүн Иерусалимге жиберди. Өзү болсо бүт куралдуу күчү менен Лакиштин каршысында турду. Ал Жүйүт падышасы Хискияга жана Иерусалимдеги жүйүттөргө өкүлдөрүнөн мындай деп айттырды. Ашур падышасы Санхейрип мындай дейт: Иерусалимде өзүңөрдү курчап алып, эмнеден үмүт кылып отурасыңар? Хиския Ашур падышасынын колунан Кудай Теңирибиз сактайт деп, силерди ачка калтырып, суу сатып өлтүрүш үчүн азгырып жаткан жокпу? Анын бутканалары менен курмандык чалынуучу жайларын талкалап, Жүйүт менен Иерусалим элине бир гана курмандык чалынуучу жайга тазим кылгыла, анын үстүндө гана жыпар жыттуу зат түтөткүлө деген Хиския ушул эмеспи? Силер менин жана менин ата-бабаларымдын жер жүзүндөгү баардык элдерди эмне кылганын билбейсиңерби? Жер жүзүндөгү элдердин кудайлары өз жерлерин менин колумдан сактап кала алышты беле? Менин ата-бабаларым тукум курут кылган элдердин кайсы кудайы өз элин менин колумдан сактап калды? Анан силердин кудайыңар кантип силерди менин колуман сактап калсын? Хиския силерди азыр ушинтип азгырып адаштырып койбосун. Ага ишенбегиле. Эч бир элдин, эч бир падышачылыктын кудайы өз элин менин колумдан жана менин ата-бабаларымдын колунан сактап кала алган эмес. Силердин кудайыңар да силерди менин колуман сактап кала албайт. Анын жөнөткөн кызматчылары Кудай Теңирге каршы, анын кулу Хискияга каршы дагы бир далай сөз айтышты. Санхейрип Исраилдин Кудай Теңирин жамандап жазган каттарында, жер жүзүндөгү элдердин кудайлары өз элдерин менин колуман сактап кала албагандай эле, Хискиянын кудайы да өз элин менин колумдан сактап кала албайт деп Кудайга акарат келтирди. Алар дубалдын үстүндө турган Иерусалим элин коркутуп, жүрөгүн түшүрүп, шаарды багынтып алыш үчүн Жүйүт тилинде кыйкырып жатышты. Иерусалимдин кудайы жөнүндө да, башка элдердин адамдын колунан чыккан жасалма кудайлары жөнүндө да сүйлөп жатышты. Ошондо Хиския падыша менен Амостун уулу Ишая пайгамбар сыйынып, асмандагы Кудайга жалынып жалбарды. Теңир асмандан периштесин жиберди. Ал Ашур падышасынын аскерлеринин эң мыктыларын, аскер башчыларынын башчысын, аскер башчыларын кырып салды. Ал өз жерине маскара болуп кайтты. Ал өз кудайынын үйүнө келгенде, өз уулдары аны кылыч менен сайып өлтүрүштү. Теңир Хискияны жана Иерусалим элин Ашур падышасы Санхейриптин колунан, баардык эле баскынчылардын колунан мына ушинтип куткарды. Аларды баардык жерде калкалап жүрдү. Ошондо көпчүлүк эл Теңирге арнап Иерусалимге тартууларды алып келишти. Ошондой эле Жүйүт падышасы Хискияга кымбат баалуу белектерди алып келишти. Ушундан кийин баардык элдердин көз алдында анын даңкы чыкты. Ошол кезде Хиския катуу ооруп калды. Ошондо ал Кудайга сыйынды. Ал анын үнүн угуп, ага жышаан берди. Бирок Хиския бул ырайымга ыраазычылык билдирген жок, себеби жүрөгү текеберленип кеткен эле. Ошондо Кудай ага Жүйүт аймагына да, Иерусалимге да каарданды. Бирок Хиския жүрөгү текеберленип кеткенин мойнуна алгандыктан, Иерусалим тургундары да моюн сунгандыктан, Хискиянын көзү барында Теңир аларга каарын төккөн жок. Хиския өтө көп байлыкка, атак даңкка ээ болду. Ал өзүнүн алтын күмүштөрү, асыл таштары, жыпар жыттуу заттары, кымбат баалуу идиштери үчүн атайын казыналарды курду. Жерден алган түшүмдөр үчүн, дан, шарап, зайтун майлар үчүн атайын сактай турган кампаларды, 4 түлүк малдын түрлөрүнө жараша атайын малканаларды, короо сарайларды салды. Өзүнө да шаарларды курду. Анын бодо малы да, майда малы да өтө көп эле. Анткени Кудай ага өтө көп мал мүлк берген. Ушул Хиския Гихон суусунун жогорку башатын тосуп, Дөөттүн шаарынын батыш тарабына төмөн карай буруп салган. Хиския ар бир иште ийгиликке жетишкен.
Бабыл падышалары өз өкүлдөрүн анын жеринде болгон кереметтер тууралуу сурап билүүгө жибергенде, сынаш үчүн, жүрөгүн билиш үчүн Кудай аны таштап койгон. Хискиянын калган иштери менен жакшы иштери Амос уулу Ишая пайгамбардын көргөн аяндарында, Жүйүт жана Исраил падышаларынын китептеринде жазылып калган. Хиския көз жумуп ата-бабаларына кошулду. Аны дөөт уулдарынын мүрзөлөрүнүн баш жагына коюшту. Ал көз жумганда Жүйүт жана Иерусалим эли ага урмат көрсөтүштү. Анын ордуна уулу Менаше падыша болду. 18 бөлүм. Ошондон кийин мен асмандан түшүп келе жаткан улуу бийлиги бар периштени көрдүм. Жер анын даңкы менен жарык болуп турду. Ал катуу үн менен мындай деди: кулады, улуу шаар, бузуктук кылуучу Бабыл кулады. Ал жиндердин турак жайы, таза эмес рухтардын баш калкалар жайы, бардык арам жана жийиркеничтүү канаттуулардын жашай турган жайы болду. Анткени анын бузуктук кумарынын шарабынан бардык элдер ичип мас болушкан. Жер үстүндөгү падышалар аны менен бузуктук кылышкан. Анын байлыгы менен бүт жер жүзүндөгү көпөстөр байышкан. Анан мен асмандан мындай деп сүйлөгөн башка үндү уктум: менин элим анын күнөөлөрүнө ортоктошуп, анын башына түшө турган аламаттарга кабылып калбашың үчүн андан чык. Анткени анын күнөөлөрү асманга чейин жетти. Кудай анын адилетсиздиктерин эсине алды. Ага силерге кылган иштерине жараша тиешесин бергиле. Анын кылган иштерине жараша 2 эсе тиешесин бергиле. Анын шарап даярдаган чөйчөгүнө аныкынан 2 эсе көп шарап даярдап бергиле. Ал өзүн канчалык таңтаса, канчалык сайран курса, ага ошончолук азап, ошончолук кайгы тарттыргыла. Анткени ал өз ичинен мен тактыда отурган ханышамын, мен жесир эмесмин, мен кайгы тартпайм деп айтып жатат. Ошон үчүн ага бир күндүн ичинде аламаттар, өлүм, кайгы жана ачарчылык келет. Ал өрттөлөт, анткени аны соттогон Кудай Теңир күчтүү. Аны менен бирге бузуктук кылып, жыргалчылык көргөн жер үстүндөгү падышалар анын өртүнөн чыккан түтүндү көрүшкөндө аны жоктоп, боздоп ыйлашат. Анын кыйналганын көрүп үрөйлөрү учкан алар алыста туруп алып мындай дешет: башыңа каран түн түштү. Улуу шаар, бекем шаар Бабыл, анткени сенин үстүңөн 1 сааттын ичинде өкүм чыгарылды. Бүт жер жүзүндөгү көпөстөр аны жоктоп ыйлашат. Анткени алардын дүнүйө мүлктөрүн, алтын менен күмүштөн жасалган буюмдарын, асыл таштарын, берметин, зыгыр буласын, кочкол кызыл жана ачык кызыл кездемелерин, жибектерин, ар кандай жыпар жыттуу жыгаштарын, пилдин сөөгүнөн эң кымбат жыгаштан, жезден, темирден жана мармардан жасалган ар кандай буюмдарын, дарчиндерин, жыпар жыттуу заттарын, миросун, ладанын, шарабын, зайтун майын, ак унун, буудайын, малын, койлорун, аттарын жана арабаларын, кулдарын, адамдардын жандарын эми эч ким сатып албайт. Өзүң жактырган жемиштериң калбай калды. Баалуу жана жаркыраган нерселериңдин баарынан ажырадың. Эми сен аларды таба албайсың. Ушулардын баары менен соода кылгандар, ушул шаардын аркасы менен байыгандар анын кыйналганын көрүп, корккондорунан жакын бара албай, жоктоп ыйлап мындай дешет: башыңа каран түн түштү. Зыгыр буласынан кочкол кызыл жана ачык кызыл кездемеден кийим кийип, алтын менен, асыл таштар жана бермет менен жасалгаланган улуу шаар, башыңа каран түн түштү. Анткени ушундай байлык 1 сааттын ичинде жок болду. Кеме башкаруучулар менен кеме жүргүнчүлөрүнүн бардыгы, кемечилер жана деңиз аркылуу соода кылган соодагерлер алыста туруп алып, анын өртүнөн чыккан түтүндү карап, ушул улуу шаарга тең келген шаар бар беле деп боздошот. Алар баштарына гүл чачып боздоп ыйлап: башыңа каран түн түштү, улуу шаар, деңизде кемеси бардын бардыгы сенин байлыктарың менен байышчу эле, 1 сааттын ичинде кыйрадың дешет. Асман, ыйыктар, элчилер жана пайгамбарлар буга кубаңгыла, анткени Кудай алардын үстүнөн сот жүргүзүп, силер үчүн өч алды. Анан бир күчтүү периште тегирмендин ташындай болгон чоң ташты алып деңизге ыргытты да, улуу шаар Бабылда ушундай күч менен кулатылат, ал таптакыр жок болот. Сенде мындан ары гусли черткендердин, ырчылардын, чоорчулардын жана сурнайчылардын үнү кулбайт. Мындан ары сенде эч кандай уста, эч кандай устачылык болбойт. Мындан ары жаргылчактын үнү кулбайт. Мындан ары сенде шамчырактын жарыгы жаркырабайт, күйөө менен колуктунун үнү кулбайт, анткени сенин көпөстөрүң бул дүйнөнүн төрөлөрү эле. Сенин сыйкырчылыгың менен бардык элдер адашкан. Бул шаардан пайгамбарлардын, ыйыктардын жана жер үстүндөгү бардык өлтүрүлгөн адамдардын каны табылган, деди. 14 бөлүм.
Мына теңирдин күнү келе жатат. Сенден талап тоноп алышкан олжоону сенин ичиңде өз ара бөлүп алышат. Бардык элдерди Иерусалимге каршы согушка топтойм. Шаар каратылып алынат. Үйлөр таланып тонолот. Аялдардын абийири булганат. Шаардын жарымы туткунга кетет. Ал эми шаарда калган эл жок кылынбайт. Ошондо теңир куралданып чыгып, согуш күнүндө кандай салгылашса, бул элдер менен ошондой салгылашат. Ошол күнү теңирдин буттары Иерусалимдин чыгыш жагында жаткан Зайтун тоосунун үстүндө турат. Ошондо Зайтун тоосу чыгыштан батышты көздөй экиге бөлүнөт. Өтө чоң өрөөн пайда болот. Тоонун жарымы түндүккө, жарымы түштүккө кетет. Ошондо силер менин тоолуу өрөөнүм менен качасыңар. Анткени тоолуу өрөөн Атсалга чейин созулат. Жүйүт падышасы Узиянын убагында болгон жер титирөөдөн качкандай качасыңар. Менин Кудай теңирим келет. Аны менен кошо бардык ыйыктар келишет. Ошол күнү мындай болот. Жарык болбойт. Күн, ай, жылдыздар жок болот. Ошол күн теңир гана билген күн болот. Күн да түн да болбойт. Кечкирун гана жарык пайда болот. Ошол күнү мындай болот. Иерусалимден тирүү суулар агып чыгат. Алардын жарымы чыгыш деңизине, жарымы батыш деңизине агат. Жайында да, кышында да ушундай болот. Теңир бүт жер жүзүнө падыша болот. Ошол күнү жалгыз теңир болот. Анын ысымы да бирөө болот. Бул жер Гибондон Ремонго чейин, Иерусалимден түштүккө карай бүт бойдон түздүк болот. Иерусалим бийик жерде өз ордунда турат жана ага Бенжамин дарбазасынан биринчи дарбазага чейин, бурчтагы дарбазага чейин, ошондой эле Кананел мунарасынан падышанын жүзүм сыккан барасына чейин эл отурукташат. Анын ичинде жашашат. Ошондон кийин каргыш деген болбойт. Иерусалим коопсуз жашайт. Иерусалимге каршы согушкан бардык элдерди теңир мындай кылып жазалайт. Буту менен басып эле жүргөн адамдын денеси чирийт. Көздөрү көзүнүн чанагында турганда эле агып калат, оозундагы тили кургап калат. Ошол күнү мындай болот. Алардын арасына теңир чоң дүрбөлөң түшүрөт. Ошондо биринин колун бири кармайт, ар ким өз жакынына кол көтөрөт. Жүйүт өзү да Иерусалимде салгылашат. Тегеректеги бардык элдердин байлыгы, алтын, күмүш жана сан жеткис кийим жыйналат. Аттар да, жылкылар да, качырлар да, төөлөр да, эшектер да, алардын кошулундарындагы бардык мал кырылат. Ошондон кийин Иерусалимге каршы салгылашыш үчүн келген бардык элдердин ичинен тирүү калгандары Себайот теңир падышага табыныш үчүн жана алачык майрамын майрамдаш үчүн жыл сайын келип турушат. Ошондо мындай болот. Эгерде жер үстүндөгү уруулардын кайсынысы Себайот теңир падышага табыныш үчүн келбесе, анда анын жерине жамгыр жаабайт. Эгерде Мисир уруусу жолго чыкпаса жана келбесе, анда ага да жамгыр жаабайт. Алачык майрамын майрамдоого келбеген урууларды теңир кандай жазаласа, аларды да ошондой жазалайт. Алачык майрамын майрамдоого келбеген Мисирдин жана бардык элдердин жазасы ушундай болот. Ошол убакта атүгүл ат жабдыктарына да теңирге арналган ыйык нерсе деген жазуулар жазылат. Теңир үйүндөгү казандар курмандык чалынуучу жайда колдонулуучу чаралардай болот. Иерусалим менен жүйүттөгү бардык казандар Себайот теңирге арналган ыйык нерсе болот. Курмандык алып келгендер ал казандарды алып, курмандыктарын бышырышат. Ошол күнү Себайот теңирдин үйүндө бир да канаандык болбойт. 17 бөлүм. Иса ушул сөздөрдү айткандан кийин асманды карап мындай деди. Убагы келди. Уулуңду даңкта. Уул да сени даңктасын. Сен ага ар бир адамдын үстүнөн бийлик бердиң. Өзүң ага кимдерди берсең, ошолордун баарына ал түбөлүк өмүр берет. Ал түбөлүк өмүр жалгыз чыныгы Кудай сени жана өзүң жиберген Иса Машаякты таануу. Мага тапшырган ишиңди аткарып, мен сени жер үстүндө даңктадым. Эми мени сен өз ичиңде даңкта, Ата. Мени дүйнө жаратыла электен мурун эле сенин ичиңде ээ болгон даңкыма бөлө. Дүйнөдөн тандап мага берген адамдарыңа мен сенин ысымыңды ачып бердим. Алар сеники болчу. Мага бердиң. Алар сенин сөзүңдү кабыл алышты. Алар азыр мага бергениңдин баары сенден экендигин түшүнүштү. Анткени мага берген сөздөрүңдү мен аларга айттым. Алар кабыл алышты жана менин сенден келгендигимди чындап түшүнүп, мени сен жибергендигиңе ишеништи. Мен алар үчүн өтүнөм. Бүт дүйнө үчүн эмес, мага бергендериң үчүн өтүнөм. Анткени алар сеники. Мендегинин баары сеники, сендегинин баары меники. Мен алар аркылуу даңкталдым. Мен азыр бул дүйнөнү таштап сага бара жатам. Алар болсо бул дүйнөдө. Ыйык Ата, мага кимдерди берген болсоң, ошолорду өз ысымың үчүн сакта. Алар да биз сыяктуу бир болушсун. Мен бул дүйнөдө алар менен бирге жүргөнүмдө аларды өз ысымың үчүн сактадым. Мага кимдерди берген болсоң, ошолорду сактадым. Ыйык жазууда жазылгандай, өлүм уулунан башка эч кимис өлгөн жок.
Азыр болсо сага бара жатам. Бирок менин кубанычым аларда толугу менен болсун деп, буларды бул дүйнөдө экенимди айтып жатам. Аларга сенин сөзүңдү айттым. Мен сыяктуу эле аларда бул дүйнөдөн эмес, ошондуктан бул дүйнө аларды жек көрүп калды. Мен сенден аларды бул дүйнөдөн алып кетүүңдү өтүнбөйм, шайтандан сактооңду өтүнөм. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес, аларды өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта. Сенин сөзүң чындык. Сен мени бул дүйнөгө жибергендей эле, мен да аларды бул дүйнөгө жибердим. Аларда чындык аркылуу ыйыкталыш үчүн мен өзүмдү аларга арнайм. Алар үчүн гана эмес, алардын сөз аркылуу мага ишенип калгандар үчүн да өтүнөм. Алардын баардыгы бир болушсун. Ата, сен менин ичимде болгондой, мен сенин ичиңде болгонумдай, алар биздин ичибизде бир болушсун. Мени сен жибергендигиңе дүйнө ишенсин. Алар да биз сыяктуу бир болуш үчүн мага берген даңкыңды аларга бердим. Алардын ортосунда толук биримдик болуш үчүн сен менин ичимде болгондой, мен алардын ичинде болоюн. Мени сен жибергендигиңди, мени кандай сүйсөң, аларды да ошондой сүйөрүңдү дүйнө билсин. Ата, сенин мага бергендериң да мен болгон жерде мени менен бирге болушуң жана мага берген даңкыңды көрүшүң каалайм. Анткени сен мени дүйнө жараткыла электе эле сүйчүсүң. О адилеттүү Ата, бул дүйнө сени тааныган жок, бирок мен сени тааныйм. Ал эми булар мени сен жибергендигиңди түшүнүштү. Сенин мага болгон сүйүүң алардын ичинде болуш үчүн, мен алардын ичинде болушум үчүн, мен сенин ысымыңды аларга ачып бердим жана ачып бере берем.